Ички аскерлер өлкө коопсуздугун, тартипти камсыз кылуудагы негизги күч. Анда айымдар да иш алып барып жатат. Түйшүктүү ишти мырзалар менен бирге көтөрүп келишет. Айымдар көп. Бизде ар бир аскер бөлүктөрдө 15 чакта айымдар иштейт. Ар бир айымдын өзүнүн орду бар. Ар бир айым ар бир эле жоокерлерде кызмат кылат. Ошондой эле курал жарак менен да машыгабыз, физикалык жактан да машыгабыз, баардык күжүрмөн даярдыкта дайым турабыз. Өзүбүз бул кесипти тандап келгенден кийин, ушул жакка ант берип келгенден кийин биз дагы башка офицер, прапорщик, сержанттардай эле, мырзалардай эле кызмат өтөйбүз. 24 август Ички иштер министрлигине караштуу ички аскерлердин кесиптик майрамы кызматкерлер үчүн бул күн окко учкан куралдаштарын эскерүү менен башталат. Жаңы ачылган аллеяда каза болгон аскерлердин жаркын элесине арналды. Канча деген сыноолорго туш болгон ички аскерлер Соңку жылдары күч түзүмлөрүнүн социалдык абалына маани берилип, материалдык техникалык базада чыңдалууда. Мындай жаңылануулардан ички аскерлер да четте калган жок. Акыркы 2 жылдан бери өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан көптөгөн иш-чаралар жүрүп жатат. Спец одеждаларды, спец техникаларды, куралдарды, техникаларды алып берүү боюнча көптөгөн иштер жүрүп атат. Мурунку жылдар менен салыштыруу кыйын. Биздин учурда жаңыдан ички аскерлер түзүлүп атканда жетишсиздик болгон. Чындыкты айтыш керек. Кийим кечек жок болчу. Курал жарак, мурунку союздан калган курал жарактар менен кызмат өтөп келгенбиз. Техникалык жабдуулар келе баштады, дагы да келип атат. Азыркы учурда аны жана сырдыгына байланыштуу айтып кете албайм. Сол жетиштүү деңгээлде камсыз болгонбуз. Кесиптик майрамды утурлап, ички аскерлердин жаңыланган имараты да ачылды. Анда кызматкерлердин аскердик кийимдери даярдалат. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.